Сооротуучу Кудай. 20-июль. Кээде жашоодогу майда чүйдө нерселер же өтө деле маанилүү эмес нерселер тынчсызданууга себеп болушу мүмкүн. Балким бул сиздин балдар менен болгон биринчи тажрыйбаңыз. Же балким жакыныңызды жоготуп, кайгырып жаткандырсыз. Же үйүңүздө, жумушуңузда же кызматыңызда көйгөйлөр бар. Кээде биз Кудайдан жардам сурабагандыктан өтө тынчсызданууга түшүп кетебиз. Элчи Павыл мындай кеңеш берет: эч нерсе тууралуу кам санабагыла. Жашоо кыйын болгондо өзүбүз эле чабалактап аракет кыла бербей, Кудайга кайрылууну унутпайлы. Кудай бизге жардам берүү үчүн адамдарды колдонот жана ал өз сөзүн колдонот. Кудайдан жана жакындарыбыздан жардам суроодон коркпойлу. Сурагыла, ошондо силерге берилет.